Mектеп, kitep, adep, dünya, напси бардығы араб тілінде. Кыргызда жапжашнакай эле колдонуп атпайбы? Вакыптагы балким ошондой сиңип кетет. Болбосо кыргызча бир синонимин табабыз. Бул маселе анын аталышында эмес, мазмунунда, урматтуу депутаттар. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар, бунун аталышында, ошо мектептагы, калемдагы, китептагы бүт арабча. Сиңип кетет бунун бардыгы. Бунун аталышына көп неме кыла бербейли, жыла берейли, концепциясын кабыл алып берейли, анан ошонун бардыгы сунуштарды эске алайлы, урматтуу депутаттар. Туурабы? Биринчи микрофон. Атажурт Кыргызстан Талиева. Урматтуу төрага. Ар бир депутаттын өзүнүн көз карашы бар да. Сиз антип көз карашына комментарий бергенге укук болбосо керек. Ар бир депутаттын өзүнүн пикири бар да. Биз өзүбүздүн кыргыз тилибиз үчүн барыбыз күрөшүп келебиз. Сиз дагы, биз дагы. Бирок бул биздин пикирибиз да. Ар ким айткан укугу бар да. Сиз биздин пикирибизге комментарий берип атасыз да. Эми чеги болот да мындай тыюу салуунун дагынчы. Эми мен жумшак айтып атам менчи. Анчалыкка барбайлы бири-бирибизди сыйлайлы. Ар ким өзүнүн пикирин айта алат да. Жанда таптакыр эле добуш берип коюп эле талкуу кылбайлы кете берели анда мыйзамдарды. Келгиле анда 3 окуудан 1 өткөрүп салалы бүгүн. Камила Абдуразаковна, биринчиден мен сиздерге комментарий берген жокмун. Атыңыздарды атаган жокмун. Жөн эле сүйлөй бересиңер чыгып алып. Эч кандай сиз өзүңүз маани берсеңиз, сиз туура эмес чыгып атасыз. Мен сизге комментарий берген жокмун. Кыргыз тилинде күйсө менчелик көр. Айтышпай отуруңуз сиз. Табло менен кетебиз. Нурбаев Жалалдин поездин иште. Рахмат. Отуруп бербейсиз белмеже. Урматтуу. Кечиресиз, мен экинчи жолу сөз бербейм. Мен регламент боюнча мен укугум бар. Эгерде сиз айтыша берсеңиз, мен сизге 1 айга сөз бербей койгонго да укугум бар. Регламентти окуңуз. Таң атканча турсаңыз да сөз бербей. Мен 1 жол бердимби, экинчи жолу регламент боюнча мен бербей койгонго толук укугум бар. Укугуңуз жок. Мен сөз бербегенге укугум бар. Алтынбеков Айбек Алтынбековичте сөз.